жерин аттарын иликтеп Манас. Ош шаары жана Ош облусунун жалпы билим берүү уюмдарынын өкүлдөрү билим берүүдөгү натыйжалуу менеджмент аттуу 2 күндүк окутуу башталды. Семинарга билим берүү министри Канибек Иманалиев, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, эмгек сиңерген мугалимдер жана 600 мектеп директорлору катышты. Окутуунун жүрүшүндө билим берүүдөгү көкөй кескен көйгөйлөр айтылып талкууланды. Алардын арасында жалпы республикалык тестке даярдануу жана тесттин суроолору менен мектептеги сабактардын дал келбей жаткандыгы дагы бар. Ошол мектептин директорлоруна 4 багытта биз кеңешме тренинг өткөзүп атабыз. Биринчи мектептин директорунун азыркы билим берүү реформадагы ролу кандай? Экинчи мектептин директору өзүнүн жамааты менен кантип бюджеттен башка каражат таба алат? Чарбачылык, грант, эл аралык фонддор менен иштешүү. Үчүнчү, бир айдан кийин жалпы республикалык тест болот. Ошондо жалпы катышууну көбөйтүү, балды көбөйтүү, окуучулардын жоопкерчилигин көбөйтүү, бүтүрүүчүлөрдүн. Төртүнчүсү, 2 жылдан кийин Кыргызстан PISA эл аралык сынагынан өтөт. Ошого жана негизги предметтер боюнча негизи 15 жаштагы окуучулар катышат. Ошол окуучуларды жана 36 000 мугалимди даярдыктан өткөзүш керек. Ошонун жоопкерчилигин кароо, ошонун сапаттуу даярдоо ушул 4 багытта. Замандын өнүгүшү менен жаңыланып турган билим берүү тармагы күн сайын өнүгүп өсүүсү талашсыз. Ошондой эле жалпы республикалык тесттин дагы суроолору жыл сайын мамлекеттик стандартка ылайык түзүлүп жаткандыгын адистер белгилешти. Окуучунун 11 жылдык билимин баалаган жалпы республикалык тестке даярданууда мектептеги мугалимдин орду чоң. Мектептеги мугалим сабакты жакшы өтүп, окуучуга түшүндүрүп берсе, мамлекеттик тесттин жогору балл алуусу талашсыз. Бирок былтыр тест тапшырган окуучулардын 57% гана белгиленген 110 баллдан өткөн. Жалпы республикалык тесттин тапшырмалары мамлекеттик стандартка таянгандыктан ал жерде билимди жөн эле айтып берүү эмес, аны пайдаланып, анализ жасап, салыштырып, бир нерсе менен салыштырып, мисалы үчүн оң терс нерселерин таап, керектүү маалыматты таба билип, окуган нерсесин түшүнүү деген бул мамлекеттик стандартта бар. Жалпы республикалык тест ошону текшерет. Билимдин көлөмүн текшербейт. Канча адам канча билим билет, ошону кайрадан жатка айтып бер деген суроолор жок. Ошол мына айтып атабыз, PISA изилдөөсүндө дагы функционалдык сабаттуулук жөнүндө кеп болуп жатат. Функционалдык сабаттуулук деген эмне? Функционалдык сабаттуулук бул кандай билим алса дагы ошол билимин турмушта колдонуп кете алуу. Демек, жалпы республикалык тесттин тапшырмалары 20 жыл мурун түзүлгөн учурда дагы эң башкы максатына ушул коюлган. Билимди жөн гана эстеп калганын эле кайрадан сурай бербей, көпчүлүк тесттер ошого негизделген түзүлөт да. Мисалы үчүн, Айтматовдун канча чыгармасы бар деген сыяктуу да, же болбосо башкы каарманы ким деген. Ал деген поверхностунда турган суроолор, ага ар бир адам жооп бере алат. Бирок бизге ал маанилүү эмес. Адам турмушта ийгиликтүү болуш үчүн, жогорку окуу жайга ийгиликтүү окуп кетиш үчүн, ал Айтматовдун мисалы үчүн алсак, же болбосо башка бир окуган тексттин мааниси эмнеде, маңызы, ошол текст эмне үчүн жазылган, ошол текстти айтканда автор эмнени айткысы келген, ал текстти мисалы үчүн үзүндүлөрүнүн ортосунда кандай байланыш бар, ага кандай далил келтире аласың, кандай мисалдарды менен тастыктай аласың деген суроолор. Мына ушундай суроолор жалпы республикалык тестте. Кыргызстанда 2500-гө жакын мектеп бар. Билим берүү министри 2 ай аралыгында бардык мектептердин директорлору менен жолугуп, 4 багытта иш алып барууну пландап жатат. Алдыда Кыргызстан PISA сынагына катышууну ниет кылууда. Сынакка 15 жаштагы окуучулар жана 36 000 мугалим катышат.